Амансыздар мекендештер, ассаламу алейкум. Өтіп кеткен Құрбан айт барыңыздарга марек болсын. Мына бүгін өтіп жатқан Номад базары ушул менен 4-чү жолу өтіп жатат. Буйруса бүгін мына Минскиде мечиттин жанына мечит менен биргеликте ушул жайма базар деп айтып койсок дагы боло берет. Москвадагы жергиликтүү ушул жерде иштеп аткан ишкерлерди бардыгыны топтоп, орусу дагы бар, башкасы дагы бар, казагы дагы бар, келип ушул жерде жайма базар кылып группалар менен соцсеттерге реклама берген экен. Чыныгында аябай көп келди. Мен деле үйдө олтуруп, мына Айбалайны өздүн историясынан көрүп калып эле жолго баса бердим, бир чагылдырып коеюнчу. Бул жакшы нерсе экен, элдер көрсүн, билсин депчи. Ярмаркада эми аябай көптөгөн мекендештерибиз кийим сатканы болуп атат, колбаса, суусундук, кысасы дей койчу. Бардык нерсени тапканга болот экен да. Келгендерге колуна суу куюп, мына өзүбүздүн кыргыз үйгө киргизип, кыргыз үйдү могу жерге тийип коюптур. Жаш балдар зерикпесин максатына бул жерге чүкө оюндары, башка сүрөт тартуу оюндары өтө көп нерсе болуп атат. Андыктан туугандар бизден алсабай турасыздар. Лайктан тырс басып коюңуздар, каналыма катталып коюңуздар. Мурда кийин каттала элек болгон болсо, мына калпак кана жараштыр. Калпакты азыр мына юртанын ичинен, кыргыз үйдүн ичинен агабыз эжеке сатып аткан экен, алдым. 2000ге берди мага, 2,5 миң деди, бирок 2000ге берди. Биз азыр ушул жерден баштайлык. Негизи эфир кылсам керектүү маалымат өтө көп экен десеңиздер, ошого бир чагылдырып коеюн дедим да. Киргенден биринчиден башталык. Бул жерде эжекелерибиз Москвада дүкөн иштетет окшойт менимче. Ушул суусундуктар, тойбос колбасалары, шоро, бардык нерселер бар экен. Алкони дегенде мына кесме, күрүч, бардык нерсе бар экен. Дүкөнүңүз каерде? Сизде бир реклама да кылып коет. Метро Алтуфьевская шоссе 70, корпус 1. Биринчи этажында Летуаль магазин тушунда Даткайым деген. Жакшы, ишиңизге ийгилик эжеке. Биз короткий кылып көргөзөлүк, болосо адам көп экен, көрүп атабыз. Дүкөнчү бир туугандарыбыз аябай көп. Бул жерде дагы бул халал номер 1 деген, халал аш деген бар экен. Колбасанын түрлөрү бар экен да бул жерде дагы. Четинен бөлбөй көргөзүп кетейин туугандар сиздергечи. Бул жерде пахлаваны дегустацияга бекер жегенге болот экен бул жерде, мына айтып коелук. Анан негизи эле мен таң калтырган ушул платформа болуп атат да. Ушундай алып саткан мекендештерге, анан мисалы үчүн Вальберс иштеп, тиктиргенге бир фабрика издеп аткандарга ошолорго өтө жакшы мүмкүнчүлүк түзүп бериптир. Кыскача түшүндүрүп беришин суранат элек. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Рахмат, жакшы айтмарик болсун. Биздин платформабыз ошо Retailers деген программа. Биздин максатыбыз болсо ошо биздин Кыргызстанда болгон швейный цех, фабрикаларды уш жерге жайгаштыруу условно. И уш жердеги, допустим, селлер, Россиядагы, Кыргызстандагы селлерлер бар да, которые Валберс, Озондо соода кылышат. Бирок алар болсо кайсы жерден товар алса болот десеңиз, ошо Retailers биздин программадан алса болот. Кыргызстанда канча швейный фабрика болсо, ошонун баарын ушу ниетибизде ушу киргизип, Россиядагы оптовиктерде ошо соода ушул платформада кала турган деңгээлде да ошо. Биз экинчи программа ошо биздики болсо Савап логистиктен, бул логистический компания биздики. Биз болсо ошо Бишкектен, Кыргызстандан Москвага жеткизебиз, а Москвадан уже биз Валберстин складтарына, баардык складтарына жеткизебиз. Каледина, Тула, Электросталь, Краснодар, Казань, любой складтарын жеткизип беребиз. Вот, анан биздин баабыз негизи аябай арзан. Средний баг где-то 165 рубль болот за короб. Анан биздин эң өз максат неге Савап логистикте койдук, анткени биз ошо ар бир килограммдан, Бишкектен келатканда ар бир килограммдан 7 рубль биз ушул соопчулук ишке кылабыз да, Савап, сооп деген да. Ошондой максатта койдук да, иншалла. Ишиңиздерге ийгилик. Алла разы болсун. Если чо деген нерсе, мына номерини көргөзүп коелук, ылдыйрактан көргөзүп койсок, ушул номерлер аркылуу агаларыбызды табасыздар. Логистикалык компания иштеп атат. Бул эсиңиздерде болсо, мен Айбек агамды да интервью кылгам, Садоводко чейин барып, аябай популярдуу болуп, өтө просмотр өрт кеткен да. Ошондо айтты эле, жакшы бир сооп иштерден кылабыз депчи, мына Кудай калса айткан сөзүндү мында ишке ашырыптыр да. Жана кайрылы бересиздер. Ассаламу алейкум. Сиз бул жерде экенсиз да? Ооба. Мына Мен знакомый голосты угуп эле чыга калдым деп эле. Билгендер, мына агабыз ошол нерседи ойлоп таптыр. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Мен бир нерсе айткым келет да, мээңдеги нерсе могу материалдык нерсеге айланганда ушу эме берет экен да, дем күч берет экен да. Кыргыз элим уктабаңыздар. Ушундай Номад базар болобу, кайсы
жерде эки кыргыздын башы бириксе, коллаборация кылып дальше өнүгүп өсө бергиле. Ошону кааларым да. Ишиңизге ийгилик. Жакшы, Амин, өтө Алла разы сүйүндүк. Мына эфир тартып келип атып эле сразу видео тартыш керек экен значит деп эле камераны жаныраак койдук сразу элечи. Мына эми мындайрактан туруп көргөзөлүк. Бул жер Шүгүрү магазини, биз көптөн бери тартып келебиз. Ошол биринчи мени рекламага чакырган Кутман досубуз, Кутман досубуздун досу, мындай айтканда тең түш балдарыбыз биргеликте ушул Шүгүрү магазини өнүктүрүп иштетип келишет жигиттер. Экөөбүз сүйлөп бересиң эми сен дагы, иштериң жакшыбы? Сүйлөлө ой. Болду, өзүм тааныштырып коет. Кыскасы, кийимдин түрлөрү бар да, орнамент, азыр футболкалар популярдуу болуп атат го, бардык түрлөрү бар. Бул жигит иште тартынып турат. Анан мына ушундан алтөөнү берем деди Кутман. Кимде ким келип дейт, кийим кылгандардын арасынан дейт, сүйлөшөсүздөр туугандар. Эфирге тарттык да. Бул жерде пастельный белье, анамналар саткан жер экен. Кыскасы, кайрылы бересиздер буларга дагы. Реклама кылып коюна, каерде магазиниңер? Саламатсыздарбы? Биз метро Волгоградский проспектте өзүбүз швейный цех иштетебиз. Ошол жактан Ивановадан ткандарды алып келип, да өзүбүз тигип, бычып, ушинтип Инстаграм аркылуу сатабыз. Инстаграмың кайсы? Мынабы? Ооба, Адина Акматалиева. А неделя биздин бренд, анан Адина Акматалиева деп киребиз Инстаграмга. Кайрылы бересиздер, жакшы. Ооба, метрого чейин доставка бесплатно болот. Ооба. Кыска кылайын дегеним го туугандар, просто көп экен да. Эми бул жак тартып койсок уят болот. Мына шириндиктерди сатышат экен. Бул өзүнчө магазин силерге дагы, кандайсыңар? Здрасте. Оплата наличный дейт, шириндиктер доставка кылып беришет булар дагы. Азыр. Мына булар дагы био өндүрүлүш, мындай айтканда, натуралдуу нерселерден жасалган нерселер окшойт булар. Сгущенка, торттор, башкалар, пахлавалар мына. Жакшы эле тартылтабы Рустам ака? Кандайсыз? Дүкөнүңүз каерде? Мына ушундай нерсе сатат экен. Кыз келиндерге керектелүүчү кийим-кечектердичи. Каяктан барып алса болот? Каякта дүкөнүңүз? Онлайн заказ берсе болот. Биз үйдө отуруп, Яндекс доставкалардан салып беребиз. Доставкалар бесплатный. Сон пижамалардан үйгө келип турган. Канчадан эми буларыңыз? 2000ден, 2500ден. Канча түрү бар эми мына пижаманы? Бу жердеби? Сизде негизи канча? Менде бир жок дегенде 20 түрү бар пижаманын. 20дай түрү бар. Каяктан заказ берсек болот? Инстаграмыңызды көргөзөсүзбү же? Инстаграм мына. Көрүндүбү? Барыча туугандар, барыча. Ишиңизге ийгилик. Бул жерде келечектеги эмне деп аттыңыз? Муфти, келечекте муфти инибиз. Ишине ийгилик, мына өз теңдүү жаштарга өтө жакшы насааттарды айтып жүрөт. Машалла, Алла разы болсун. Как заказать шарфы у вас? Инстаграм, Телеграм есть? Номер, может, покажем, а? Вот, көргөзүп коелук. Заказ берсеңиздер болот. Дүкөнү бар экен. Ороңгондорго жолуктар, көп нерсе тапканга болот. Камера ачагам кичине тартынтат окшойт. Бирек кадралар нете болсок, майны бербейсиздер туугандар. Эми үйрөнтабы? Алла разы болсун сизден анда. Сине жакыныраак келбей турасыз, алысыраак тартын. Абайкалар, мына той-койго кие турган көйнөк-мөйнөктөр. Мына бул жакты көргөзүп коелук, Мына көп нерсе бар экен буларда дагы. Сизде Инстаграмбы? Салкын бутик биздики. Биз Москвада турабыз, Охотный рядда, ГУМдун тушунда. 3 жылдан бери ошол жакта иштейбиз. Ассортимент аябай көп. Оронгондорго биздики бүт кийимдер. Кийим көп, оронгон эже карнаштар мына. Өтө жакшы. Баалар кандай эже? Кымбат эмеспи? Жок, кымбат эмес. Биз мисалы Инстаграмдардан көрүп атабыз эже. Бир эле кийим 30 000 экен, 35 000. Жок, бизде андай эмес. Жок, бизде андай эмес. Бизде тройкалар бар, 3,5 миңден, абаялар бар, 3,5 миңден, 5,5 миңден. Мондай көйнөктөр бар, тоже индивидуальный пошив. Булар 5,5 миңден. Той көйнөк, ооба. Булар массага тигилбейт, булар. 5,5 дедиңизби? Ооба. Булар дизайнерский пошив, полностью на хлопковой подкладке. То есть бизге оронгон эже сиңдилерге бардык эмелер каралган, бүт модельдер, ошол көйнөктөр бүт подкладкасы менен, двойкаларда бүт подкладкасы менен, бүт ошондой тигилет. Жакшы. Заказ келет. Ишиңизге ийгилик эже. Инстаграмдан кайрылы бересиздер. Адам көп туугандар, көрүп атасыздар, нарагынан бирагынан өтүп кетип атат. Бул жер эми примерочный кылып коюптур да. Примерочный сразу кийип көрүп тандап алгангачы.
Эми косметика, жанагы алтын бужитерия тасыткандар көргөзбөй эле коеюн эми. Түшүнүктүү эле барыбызга. Мына ушундай кыз келиндерге дагы комуздар, ушулар түшүргөн футболкалар чыгып баштап турушат. Магазиниңиздер каякта сиздерде? Текстильшкиде. Текстильште, Мостостор ба? Жок, Мостун астында. Мостун астында. Арзан Москва деп. Арзан Москва? Канча эми бул Арзан Москва деген? Булар 750дөн. 750дөнбү? Бул көйнөктөрчү мына көйнөктөр, мисалы мына. Мындай көргөзүп коелу. 1,5 бизде шымдары менен, шортиктер менен 1300дөн. Модовойкалар 2300дөн, булар 2000ден. Көйнөктөрдүн бардыгы 2000ден. Жакшы. Арзан Москвага өтө бересиңер. Текстильшик деген. Инстаграмдары көргөзөлүкпү же? Инстаграмыңыз барбы? Көргөзбөй. Арзан Москва аты башкача, бирок чындап арзандыгын бир көрөсүздөр да, мына Инстаграмдан бир өтүп көрүңүздөр, көрүндү? Скриншот кылып аласыздар да, туугандар. Арзан Москва. Инстаграмга жазсаңыздар деле чыгат. Эми мына армумент ушундай кийим-кечектерди мен кийип калсам, көбүңүздөр сурайсыздар, каяктан алсак болот деп. Мына магазиндер көп экен да, азыр өзүм билип атам мен анча. Инстаграмыңыз жок сизде? Инстаграмыңызды көргөз. Керемет стайл. Керемет стайл деген экен. Көп экен да буларда да, мына кара. Мына көйнөк футболкаларчы. Жүргүлө. Дальше көргөзөлүк. Бул жагда да ошондой өзгөчө нерселер, өзгөчө кийимдер, кыргызча, нукура кыргызча, комуздар башкасы полный бар. Жакшы. Көрдүңүздөр, жүрүң, эшикти да бир көргөзүп коеюн эле. Уже бул жагы уже 20 мүнөт болуп кетти окшойт, Рустам ака. Сизди бир тартып коеюн эже, кең. YouTube'га бир тартып коеюн эже. Желеттери бар экен, бул эжекебиз Москвада комуз күлөргө балдарды обучениялар бар, башкасы бар. Кайырлуу өрөсүздөр. Комузга канча түр бар мына желеттериңизде? Булардын бардык түрүнөн бирден калды. Инстаграмыңыз кайсы мынабы? Инстаграм жок, бу жерде жок. Инстаграм жокпу? Номериңиз айтып коюңуз. Комуз курс сурагандар үчүн жумасына 2 жолудан 1 сааттан сабак болот. Комуз курсун сурагандар үчүн жумасына 2 жолудан жеке-жеке индивидуальный 1 сааттан сабак болот. Расписание сиздердин убактыңызга карап коюлат. Метро Беляевада, метрого жакын жайгашкан. Жумасына 2 жолдан келсеңиздер болот. Биринчи урок бесплатно. Урок. Номерим +7 980 204 33 31. Наргиза. Эже, ишиңизге келик. Ассаламу алейкум, Москва шаарындагы иштеп жашап жүргөн мекендештер. Бир адамдан бир китеп коомдук бирикмеси бүгүн Номад базарына келди. Бизде болсо китептин бардык түрлөрү бар. Жана ошондой эле ар жекшемби күндөрү бизде иш-чаралар болуп турат. Биз менен байланыш үчүн телефон номерлерибиз 991 597 64 83 жана Бабука Books деп Инстаграмда баракчабыз бар. Бир адамдан бир китеп долбоору деп Инстаграмда негизги баракчабыз бар. Ошол жактардан дагы толук маалыматтарды алсаңыздар болот. Диний китептер бар, жана чыгармалар бар. Жакында болсо бизде 3000 рубльга ушундай акция ойнотулуп жатат. Электро самокат утуп алуу мүмкүнчүлүгү бар. Ушундай сонун акциялар дагы бизде отурат. Андыктан биздин дүкөнгө келиңиздер. Биздин адресибиз болсо метро Кажиховская жана Южный портовая 5-7де китепканабыз жайгашкан. Ал жерге келип китептерди сатып алуу мүмкүнчүлүгү бар. Жана ошондой эле китептерди акысыз алып кетип, өзүңүздөр үйүңүздөрдө окуп, кайра келип тапшырсаңыздар дагы болот. Кененирээк маалыматты ушул Инстаграм баракчалардан жана телефон номерлерден ала аласыздар. Туугандар, ушуну менен коштошобуз. Мына кыргыз үйлөрдө атайын тигиптир, чындыгында аябай аракет кылыштыр да. Иштерин ийгилик каалайбыз. Номад базарды дагы ошол жерге келген бардык бизнесмендерге ийгилик каалайбыз. Ар дайым ушул жакшылык күндөрдө жолугуп жүрө берелик. Уюштурган эжекебиз кана сөз берип коеюн дедим эле, көрүнбөй калды. Мечиттин жанына болду да, мына мечиттин жанында болду. Кийинкилерин эми Инстаграмдардан көрүп турабыз. Жакшылык күндөрдө жолуга алып канал каттаңыздар. Ушундай видеолор тарып чыгарып туралы. Ассаламу алейкум. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеништүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге Сүйүн агамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, Чорныйдан базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орундуу Альфард Сианалар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.